HR 5 форуму баш каладагы жана региондогу коомдун алдыңкы катмарларын чогултту. Алар эл аралык эксперттердин өз оозунан компанияларды жана кызматкерлерди башкаруунун жаңы ыкмалары тууралуу кеңири билүүгө кызыктар. Жогорку деңгээлдеги адистердин кеңештери жергиликтүү публиканы таң калтырбай койгон жок. Курулуш компанияларынан тарта ММК адистери жаңы усулдарды үйрөнүп калууга далалат кылышты. Бул форумга мыкты спикерлер чакырылыптыр. Өзгөчө Елена Архипова. Мага анын мотивация берүү ыкмасы аябай жакты. Анын кеңештери адамдын инсандык өнүгүүсүнө жардам берерине ынандым. На 100% актуально. Бул форум актуалдуу, себеби өнүгүп алдыга жылуу үчүн кызматкерлердин көмөгү зарыл. Өз кезегинде аларга мотивация берүү кажет. Ошон үчүн биз бүгүн жаңы нерселерди үйрөнүү максатында бул иш-чарага атайын катышып жатабыз. Наших сотрудников, они являются нашим продвижением. Сырттан келген эксперттерди Кыргызстандын рыногунун өзгөчөлүктөрү кызыктырды. Алар айрыкча кандай көйгөйлөр бар, аларды кантип чечүүгө болот деген суроонун тегерегинде баш катырышты. Жалпысынан дүйнөлүк трендтер азыр иш жүзүндө жоголуп баратат. Бүгүнкү күндө ар бир компания өздүк корпоративдик маданиятына жараша иш алып баруусу маанилүү. Сейчас такая стадия, когда люди начинают. Учурда мурдагы схемалар иштен чыга баштады. Азыр баары эле компаниясына гана тийиш өздүк уникалдуу бир системаны иштеп чыгуу керектигин түшүнүп турат. Жалпысынан өздүк ыкманы ойлоп табуу тренди. Теориями и прочими. Аянча ата мекендик бизнес чөйрөсүндө тамыр алып кучагын жая баштаган алдыңкы компанияларга гана эмес, ишин жаңы эле баштаган ишкерлерге да пайдалуу. Тегерегине бир максатты көздөгөн тилектештерди кантип чогултуу керек, стимул берүүдөн мотивация эмнеси менен айырмаланат жана конверт менен берилген маяна эмне үчүн көйгөйдү чечпейт деген соолдор жоопсуз калган жок. Менин ишим визуал менен байланыштуу, бирок аны көбү түшүнө бербейт. Өзүң көрүп элестеткен нерсени кызматкерге өзүң ойлогондой жаса деп айтып түшүндүрүү өтө татаал процесс. Биз өтө көп талкуулап, анан идеяларды ишке ашырабыз. Азыр командамдын жыйынтыктарына ыраазымын. Эми аларга мотивация берип, ишти алдыга жылдыруу гана калды. HR форуму Бишкекте өткөрүлүп баштаганына 5 жылдын жүзү болду. Иш-чаранын уюштуруучусу Кыргызстандын рыногунда 19 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан Дмитрий Чуприна жана өнөктөштөрү компаниясы. Ал өлкө ичиндеги жана Орусия менен Казакстандагы ири компаниялардын бутка туруп кетүүсүнө жол көрсөткөн. Биздин компания бул иш-чаранын быйыл башкы өнөктөшү. HR 2019 форуму быйыл 5-рет өткөрүлүп жатат. Биздин компания дагы өнүгүп өсүп келе жатат. Ошон үчүн биз дагы мындай иш-чараларга салым кошуп, компаниябыздын системалуу иштеп, анын ишинин орун алышы үчүн кызматкерлерибизге дем бергибиз келет. Также систематизированно работать в нашей компании. Форумдун негизги максаты анын катышуучуларынын бизнести өнүктүрүүгө жана жаңыларын ачууга шыктандырууга көмөктөшкөн баалуу контент түзүү. Мындай аянтчага азыр талап күч. Ушул себептүү да уюштуруучулар форумга жыл сайын бул тармактагы мыкты эксперттерди чакырууга умтулат. Азыр баары эле сыйкырдуу таблетканы издеп жүрөт. Ар бир өсөм деген жетекчи кол алдындагы персоналдын натыйжалуу иштөөсү үчүн эмне кылсам деген маселенин тегерегинде ойлонот. Мурдагы схема акча төлөп жатам болду да дейт. Чынбы? Бул ыкма азыр иштебейт. Азыркы маалымат технологиялар заманында жаңы жолдорду ойлоп табуу зарыл. Анткени азыр адамдар акча табуу үчүн гана иштеш керек деген түшүнүктөн алыс. Ошон үчүн мотивациянын жаңы трендтери баарына кызык. HR форуму активдүү нетворкингдин салттуу аянтчасына айланды. Бул жолу да эл аралык форматтагы 8 спикер реалдуу тажрыйбалары менен бөлүшүп, башкаруунун эффективдүү сырларын үйрөттү. Чынара Нурсеитова, Перизат Бакытов, Алтынбек Саакиев, Нио ТВ.